Assalamu alaikum мекендештер. Биз азыр Алай районунун Күңелек айылындагы номер 35-Сатат Кариев атындагы орто мектептин бүгүн бакчасына турабыз. Бүгүн өзгөчө күн, анткени бир адамдан бир көчөт акциясынын алкагында биздин Ош шаарындагы жеке ишкер Айтурган эчкебиздин колдоосу менен ушул мектептин бакчасында мөмөлүү алма көчөттөрү, жаңгак көчөттөрү, кокон кираш көчөттөрү отурулат. Андан тышкары мектептин сыртына кире беришинде кооздукка манай тартылоо максатында роза гүлдөр отурулат. Ушул жакшылыкка кол көрсөткөн Айтурган эчкебизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз ойлойбуз, бул нерсе бул жердин кыртышына, жаратылышка, адам затына, андан тышкары ушул мектепте билим алып аткан чыгаан уул кыздарга да чоң өрнөк болот деген ишеничтебиз. Буюрса, бул акцияны кылып аткан ар бир отандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Саламатсыздар, Кыргыз элин, урматтуу калайкал. Мына биз бир адамдан бир көчөт деген девизин астында биз Ош шаарындагы элин барсыңды Ош кайрымдуулук коомдук фонд тарабынан билдирүү бердик элек. Ошол негизинен булар бизге жардам катарында жаңгак, 10 түп жаңгак, 4 түп алма, 2 түп карагай, 50 түп роза, 10 түп гүлашты көчөттөрүн алып келип, мугалимдер жана окуучулар менен биргеликте мына бүгүн эгинин алдында туруп атабыз. Кудай кааласа бутуп алдык. Эми бул көчөттөрдү көктөтүш бизден. Кудай кааласа бул фонд менен дагы көпкө чейин иштешебиз. Мунун түшүмү Кудай кааласа түшүм бере баштаганда жыйын дегеним мектеп окуучуларына шашка тамакка компот катарында пайдаланганда да биз өзүбүзчө ыраазычылык айтабыз. Ишиңиздерге ийгилик.